телебөрүбүздүн эмнеден баштайлы? Эми атайын келгенден кийин ырдан баштайлы. Анда алгачкы ылдарымдан бери сагыныч кат деген сөз да оонда өзүмдүкү 25-30 жылдын жүзү болуп калды. Ошону арнап берейин. Муну дуэттин стилинде аткарчу элек. Шахризада Аскарова деген солистке эжекеңерди билесиңер. Ушул экөөбүз дуэт стилинде аткарып чыкканбыз. Батыш жакта сыдырым жел шамал солуп, көк талада мен отурдум көккө ойлонуп, жибек сымал самайыңды эске салап, шамал желпкен жугазыңды карап туруп, кат жазам сага мен алыстан, зар болуп сенин элесиңе, бир өзүңдү теңеп жылдыздарга, алмаштырбаймын сени эч кимге. Ла 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 ла, 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 теңим сени жогазыңга гүлүн ачкан, жаш бутакка эрте жазда бүрүн чачкан, теңеп сени жылдыздарга бүлбүлдөгөн, теңем күнгө көк мекинден нурун чачкан, кат жазам сага мен алыстан, зар болуп сенин элесиңе, бир өзүңдү теңеп жылдыздарга, алмаштырбаймын сени эч кимге. Ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла, ла 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 ла. Браво агай. Рахмат. Агай, аял зат асыл зат дегенде эле сиз көптөгөн ырларыңарда, чыгармаларыңарда аял затын да аңызгап келесиз. Буга түпкү эмне болуп атат? Аял заты жөнүндө айта кетсек, жыл сайын эле мына келаткан 8 март майрамы келатат. Жыл сайын эле аял заттын майрамын куттуктайбыз. Андыктан ушул аял заты жөнүндө Эрнест Турсуновдун аял жөнүндө одадан бир үзүндү даярдап алган. Көп жылдан бери репертуарыман түшпөй келатат. Анткени жыл сайын ушул одадан үзүндүнү айымдарга арнап келем. Ал эми азыр дагы ушу окуп бермекчимин. Ушул табигаттын өмүрү жаздан башталса, адамзаттын өмүрү албетте аял жардан, аял энеден башталат экен. Биз эми болуп жаткан бардык жакшы нерселер үчүн аял затына, энелерге, жарларыбызга милдеттүүбүз. Бири эне, бири карындаш, бири жарыбыз, ушундай эле. Ал эми азыркы ырдестени ушу жалпы аял затына арнап окуп берейин. Эрнест Турсунов аял жөнүндө одадан үзүндү. Сен аялсың. Сен турасың кол жетпеген аскада, аскадагы аялды мен жаза албайм кагазга. Мен сүрөтчү чегип жаткан элесимди аскага, алгач сенин элесиң аскадагы ташканы. Анан барып чул таштын денесин окшоштурам аскага эмес, башкага. Мисалы сага. Сен аялсың. Көз алдыма мындай келесиң. Эң биринчи элесиң ак булуттан чыгат да, анан бет бардаңды артка силке бересиң. Жара кыргып колумдан, жарык таппай жолумдан, жар таянып мен турам көргөнөңдү Афродита элесиң. Афродита.
göktön düşüp gelgensiп, ayal жатат горизонтто келберсип, жуылгандай сүт менен, жумурткадай жумургөрк бүттенен, ай шоласын шимиргенде алкымын, күн нуруна кирингенде кирпигиң, уус каймак эки көзүң көз мокумуң андырат. Жарыктан, жарык маңдай, жайкы таңдай алдырат. Жаратылыш берген экен бардыгын, жаткан көркүн, жан бүткөндүн биресинен тандырат. Ар жагында мейкин жатат деп деңиз. Андан ары мел-мел деген көк деңиз, сен жатасың уйку кушуң кучактап, сен селишет бутон гүлдөр бутакта. Бак чиркин ай, көкүрөк керип келберсиген бул аял, көк деңиздин толкунунан жаралган. Жер үстүндө мен синген бул аял, жел аргынын шоокумунан жаралган. Адам эмес теңир болгон өз ашык, азаматтын тагдырына жаралган. Көктөгү эле жымыңдаган жылдыздын көзү ярткан уяңынан жаралган. Сен ошолсуң, сенден кантип туткун сезим бошонсуң. Сен аялсың. Көз алдыма дагы мындай келесиң. Азыр сен нелесиң, алып келет таттуу нелесин. Таттуу аял эмес шамчырак, асмандагы чолпон сымал жаркырап, жерге чачат нурларын нур дейлиби, нур эмес го. Менче бул черткен жүрөк кылдарын жердеги эле желтермеген гүл бурак. Гүл дейлиби, гүл эмес го. Бул аял. Болгондо да теңдеши жок сулуу аял, сен ошолсуң, сенден кантип туткун сезим бошонсуң. Сен аялсың. Булбул тилин жаңылдырган ырчысың. Эсмеральда, Раймонда, Адиля, Адетта, Бүбүсайра, Жизель болуп элге башың ийчүсүң. Сен аялсың. Минген кезде гүлүк кыял кемесин алып келет Каныкейдин элесин. Каныкей. Айкөл манас жергел эмес, баарыбызга айкөл асыл энесиң. Жарың үчүн жаның берген жароокерсиң, тунуксуң, мейман үчүн даамың берген мейирмансың, сылыксың. Ата баккан, эне баккан асыл кетсиң, ыйыксың. Бала кенчи, батырга энчи, бардыгынан улуксуң. Сен ошолсуң, сенден кат туткун сезим бошонсуң. Сен аялсың. Сезимдерге от коюга даярсың. Жөн сулуу эмес болгондо да ай жүрөк, кучактаган семетейдей алып жүрөк. Кандай айтсак метафора жарашат, бирде нурда, бирде мөл. Бирде чөлда, бирде көл, бирде шоокум, бирде жел, бирде толкун, бирде сел. Сен ошолсуң, сенден кантип туткун сезим бошонсуң. Сен аялсың. Сүрөт тартсам боягымдын түрүсүң. Сүйүү жазсам поэмамдын темасы, суусун канбас сулуулуктун пирисин. Алыссың да жакынсың, арбынсың да жалгызсың, ысыксың да кызыксың, ыйыксың да бийиксиң. Бакыт эмне, ажал эмне, ый эмне баарын билген, баарын жеңген баатырсың. Жароокерлик, боорукерлик сүйүү да баары сенин ынагың. Мына санет, мына романс, мына күй, карагыла кандай гана керемет, кармалбаган симфония термелет. Аял сенин касиетиңе, сапатыңа, көркүңө кандай гана салыштыруу тең келет. Абдан сонун болду агайым. Ошо негизи эле ар бир чыгармачыл адамдын өзүнүн музасы бар дегендей. Сиздин да музаңыз барбы? Ушундай сөздөргө ыйыктыкты көрсөтүп айтасыз. Албетте бар, ансыз дагы. Бул деген жашоо экен, бул деген өмүр экен, бул деген орустар айтмакчы, это моя жизнь, моя имидж деп айтып келишет го. Мунсуз кайдан? Ошо музаңыз ким болот? Айта кетпейсизби? Эми мен ал жөнүндө эми кандай десем,
мен үчүн чыгармачыл чабыт деп айткым келет да. Баягы солдат деле генерал болгонду эңсебеген солдат жок дейт эмеспи. Бул чыгармачыл чабыт ушундай болот экен да. Бирде 5-10 жыл эчтеке келбей коет экен. Бирде заматта ушундай бир чабыттар келет экен да, ушундай чыгармаларды жараткың келет, жазгың келет, романдарды жазгың келет. Негизи дагы мырзалар менен айымдардын ортосунда эң күчтүү сезимдердин бири бул сүйүү. Сүйүү сиз үчүн эмне бул? Сүйүү аябай философиялык суроону бердим. Сүйүүнү мен бир Сухомлинскийдин сөздөрүн мен ушу ыйык тутам да, ошонун айткан сөзү бар да. Любовь это, орысча айтылганда, любовь это дружба, основанная на духовном единстве взглядов дейт да. Единстве взглядов. Ошондо руханий көз караштардын биримдигинен, көз караштардын дал келүүсүнөн келип чыккан достук деп айтууга болот экен да, ушуну чечмелегенде. Анан сүйүү деле ар түрдүү, мекенди сүйүү, баланы сүйүү, наристени сүйүү, үй бүлөнү сүйүү, ушундай эле экен да. Мен ошондой эле кабыл алам. Ага, сиздин алгачкы сүйүүңүз жөнүндө тууралуу айткансызбы? Алгачкы сүйүү, ыйланайын. Аябай кыйнадыңыз сен мени. Эми баягы мен жазган ырларга келип да калалы. Ушунда бүт эле мен даяр сөзгө обон жазып, даяр сөзгө ыр чыгарып, алгачкы сүйүүлөргө арналган тематикада анан ошол жөнүндө ыр жазып атпаймынбы? Ошонун баары эле алгачкы сүйүүгө арналган ырлар го деп ойлойм да эми өзүмдүкү. Албетте бала кез кичине сезимдер пайда болот экен. Ошо ырлардын бири Шайлообек Дүйшөев агабыздын кечки серенада деген ыры бар эле да, биз андагы дуэттик стилге обон чыгарып, ошо дуэттик стил менен ырдап чыкканбыз бир кезде. Ошол кечки серенаданы арнап берейин. Шаңдантып жаштыкты шарымдын шамдары, жай кечин жандырып оттор жайнады. Жанында кайыңдын жаш жигит тура, сүйгөнүн күтүп ай күтүп алдагы. Кечки серенада, кечки серенада, кечки серенада, жаштык жылдар ай. Гүлзарды аралап кадамын бузбастан, улан кыз барата текиден жупташкан. Жанында кайыңдын жаш жигит тура, сүйгөнү кечигет үйдөн чыкпастан. Кечки серенада, кечки серенада, кечки серенада, жаштык жылдар ай. Кыз деген ошондой сүйүү деп азгырып, көңүлдү эргитип жүрөктү жазгылып, сагынтат өзүңдү элестеп күн сайын, чыдасаң күтүп ал жигит жактырып. Кечки серенада, кечки серенада, кечки серенада, жаштык жылдар ай. Кечки серенада, кечки серенада, кечки серенада, жаштык жылдар ай. Жакшы. Мат агай, демек бул кандай десем,
алгачкы сүйүү эчтен кетки сүйүү деген сөздөрдү дана далилдеп тастыктап берди окшойт. Эми эле ушул аял затына кайрылганда ар бир адамды эки фактор боюнча мүнөздөсөк болот да, бул ички жан дүйнөсү менен жана сырткы келбети менен. Ал эми идеалдуу десем, чыныгы айым кандай турум турпаттарга ээ болуш керек сиздин оюңуз боюнча? Өзүң айтмагандай элечи, ички дүйнөнүн идеалдуулугун баалайм да. Мен эң башкысы ички дүйнөсү таза болсо, жан дүйнөсү. Бизде көбүнчөсү баягы сокур сезим менен келип баалаганда эле баягы эми албетте адамдын жаратылышы ар түрдүү, кээ бирибизди мындай жаратат, кээ бирин тигиндей жаратат Алла Таала. Анан орустардын бир сөзү бар го, встречает по одежде депчи. Поражает по-моему. Анан сырткы дүйнөгө эле өтө көңүл ички дүйнөнү баалай билген жакшы болот. Адамдын жан дүйнөнүн тазалыгы, ички дүйнөнүн тазалыгы асыл нерсе да. Жакшы. Негизи эле айым кандай сапаттарга ээ болуш керек? Назик болуш керекпи? Мындай жүрүм туруму кандай болгон? Акыл эстүү, ички дүйнөсү таза, наздуулугу, назиктиги, оройлуктан алысыраак болгон жакшы. Канчалык орой болсоң, ал сенин баягы кандай десем, пейлиңе таасир берет оройлук. Анан карылардын батасы бар да, бата берип атканда, кээде кол жууганда бата берип атканда, бактыңды пейлиңен тап дейт. Көрдүң кандай философиялык сөздөр. Пейлиң кандай болсо, бактың ошого жараша болот дейт да. Көрсөтүүбүздүн аягында репертуарыңыздагы аял затына арналган бир ырыңызды арнап берип коюңуз. Жакшы болот. Ошо репертуарымда алгачкы ырлардын бири эле. Мунун сөзүн жазган Кыялбек Урманбетов. Бул эми бийкештерге арналган ыр болчу. Тамашалуу иректинде жаш кезинде ушул ырды аткарып жүрдүм. Ошону эстеп, алгачкы репертуарды кыздар деген ырды тамашалуу ырдарды берейин. Карап турсаң турмушту талдай билип, көңүлүнө бирөөнүн балдай жакса, көкөйүнө бирөөнүн майдай тиип, мартабасы кыздардын кандай бийик. Кыздар, канча жанды кубанткан кыздар, канчаларды кубарткан тебир кезде, чуркаганбыз артыңдан кыздар, көңүлүмдү калтырган. Досум айтса ичимен намыс толуп, шириндеген дарбызын ак сүйүнүн, аларымда мен өзүм жалгыз союлганы аз калгандарбыз болуп. Кыздар, канча жанды кубанткан кыздар, канчаларды кубарткан тебир кезде, чуркаганбыз артыңдан кыздар, көңүлүмдү калтырган. Баштан өтүп аяздуу суукта калуу, кыздар менен сырдашсаң канча курдай, боло берчү нерсе экен бук таралуу. Кандай жыргал агөрөк уктап алуу. Кыздар, канча жанды кубанткан кыздар, канчаларды кубарткан тебир кезде, чуркаганбыз артыңдан кыздар, көңүлүмдү калтырган. Браво агай, талантыңыз ташкындап, калемиңиз курчуп берсин. Маегиңизге чоң рахмат агай. Рахмат силерге мынау атайын унутпай чакырганыңарга. Анан мынау келаткан майрамды пайдаланып, мынау сага, мына жалпы кыздарыма, мына айым затына, аял затына чын жүрөктөн куттуктоомду билдирип коеюн. Келаткан майрамыңар кут болсун. Ушу менен телекөрсөтүүбүз аягына чыкты. Сак саламатта калыңыздар.